күнүмдүк жолугушууну жасап келдик кыскача кылып. Биякта бирөө чаттан сурап атат, сайкалда жакшы урдайт болуш керек деп. Бизге биздин Күздемилге марафонун аяктап калды. Эмне үчүн Күздемилге деп алгам, анткени точно билгем 3 айдан кийин уже эл выгорание жака келип калат деп. Мен ошол жака акырында кетип бардым. 3 айдан бери аябай катуу иштеп, анан ырас бүтүп атат. Бир нерсени баштап анан бүтүргөн аябай жакшы да, орто жолдо калып кетпейчи. Эмтиги жума акыркы спринт ревью болот. Акыркы спринт ревьюда ушул жумадагы темаларды Асалбек сайкалыдалар командасы, Башат командасы спринт ревью өткөрүп, ушул жумада эмне иштер кылынды, негизи бул жумада клиенттер менен сүйлөшүп, чөйрөдөн сырткары адамдар менен сүйлөшүп көрсөтүп берип, анан ошол жактан фидбектерди алып, ошолорду айтып берсе да кандай процесстер жасадык депчи. Анан бүткөндөн кийин мен ойлоп атам, 30 болсо экинчи күн болуп калат экен, эч ким бошобой катпаш керек. Либо 5 декабрь, либо 28 декабрда бир чоң онлайн официальный закрытие марафона кылсак болот. Анан ошол марафондо чаттан сурап атат, сайкалы жакшы урдайт болуш керек деп. Ойлоп атам, Башат командасы ошол закрытияны жасаса жакшы болот. Анан кимдин кандайдыр бир шыктар болсо, ырдаган, бийлеген, ырдаган музыкалдык инструменттер менен деметкендер болсо, пожалуйста, акырындап азыр издене бергиле, ким кандай ырдайт, ким кандай деметет. Скорее всего, ошол Башат менен отуруп бир онлайн кандай десем, ырдесте или онлайн концерт сыяктуу кылсак болот. Баарын чогултуп, келиңиздер үчүн чоң рахмат деп ырсынып беребиз кырдап онлайн. Современный жашоо болду, баары Zoom'да отурабыз. Ыркесе болот. Кандай дейсиңер? Ушундай сунуш. Колдойбуз. Ооба, жасай алабыз го. Только качан? Декабрдабы? Колдойбуз агай. Декабрда кылган оңго дейм. Негизи азыр биз немеге даярданып атабыз да. Классик IT концерткечи ага чейин кылсак болот. Декабрда кылсак болот. Бирок декабрдын аяк жагында эмес, анткени аяк жагында итагеле жана немелер башталат эмес, бир корпоративдер башталат, анан корпоративдерге жетпей калган бир 5 декабрда кылсак болот го дейм онлайн. 5 декабрь воскресенье болот да ошо. Болот, анда биз Башат командасынын атынан азыркы көрүүчүлөр, угуучулар сиздерди чакырып кетмекчимин. Араңыздарда таланттуу адамдар болсо, Башатка кайрылсаңыздар, биз сиздерди сценарийге кошо берели. Биз анда Башат командасы сценарийдин үстүндө иштеп сизге сунуштап берели агай. Ошондой кылалы анда. Музыка тамашаларды кылсак болот, или кандайдыр бир келечекте болгон окуяларды эстеп, же болбосо кандайдыр бир немелерди мындай мектепте, университетте даярдачу эле го. Утренник ушундай сыяктуу кылсак болот окшойт онлайн. Кымыз ичип, бозо ичип, кыргызча кошуп, ушундай кылсак болот. Бичилер тоже мисалы кээ бир нерселерди эгерде силер бийлеп даярдап берсеңер, видеону алдын алачы. Биз видеону коюп коебуз. Көрсөтүпчү. Биз итагыра көрсөтүп беребиз го, презентацияларды ошентип видеону коюп кылсак болот. Болбосо эгерде силер университетте же мектептерде бир ошондой студенттериңер, окуучуларыңар болсо, ошолорду тартып койсоңор болот. Ошолордукун тоже онлайн көрсөтүп койсо, мына менин окуучуларым, менин немелерим деп чет өлкөдөгү биякта көп адамдар да отурат да. А так ырдап атканда онлайн ырдайбыз, типа заранее немелерди даярдап, сценарийлерди даярдап, бирөө-бирөөнү ырдесе берип, чтоб ырдагандар ырдап, ырдабагандар угуп турсун да. Ошол чечишип алдык. Дагы суроолор болсо, сайкал же менен байланышкыла, Башат командасы менен Күздемилге деген каналга жазсаңар болот, Discordдон. Неге эле Discordдон жаза бергиле. Да бир кайрылып айтып кетейин, Азамат агай. Биз Күздемилге каналында чөйрө боюнча видеого жарыя илип койгонбуз. Сиздерден дагы бир жолу суранып кетмекчимин. Мүмкүнчүлүк болсо, чет жакта жүргөндөр, Кыргызстандын өзүндө жүргөн чөйрөнүн катышуучулары бизге ошол
чөйрө долбооруна катышып жаткан жөнүңүздө жана эмнелерди үйрөнүп, эмнелерге жеткендеринин баарын видео кылып тартып берип жөнөтүп койсоңуздар аябай сонун болот эле. Ошол как раз азыр ошол Башат командасы видеону тартуу боюнча иштеп, аябай кызыгуу мындай иштеп жатат да ошол видео тартуу боюнча. Ошондуктан Турция болобу, Россия болобу, башка мамлекеттерде жүргөн биздин жердештер, Кыргызстандын өзүндө жүргөн чөйрөнүн катышуучулары бизге видео тартып бериңиздер деп суранабыз. Бул Сайкалажа, да, кечирип коесуз, как раз ошол видео жөнүндө ошону 7 декабрга чейин кылсак жакшы болот эле. Может, айчы концерттен да мындай проигрывать этип коймокпуз да. И негизи ал нерсе жайында эле планда бар болчу, ушу декабрга жакын баардыгыңар кандайдыр бир ийгиликтерге жетишсеңер, ошол тууралуу, ошо негизи келечектин үй бүлөсү тууралуу мындай видео кылсак сонун болот эле. Андан бир сунуш бар эле, элдерге түшүнүктүү болуш үчүн мындай кандай десем, какой-то список вопросов түзүп койсок жакшы болот эле, 2-3 суроч, мындай, который баардыгына тиешелүү. Ошол 2-3 суроого кишилер жооп берип, видеолорун тартып жөнөтүп коюшса, биз анан биздин келечекте Мирлан Кыдырмышев беле ШС КТРКда монтаж боюнча иштейт. Анан ошол байке аркылуу анан монтаж кылат элек, потому что монтаж билесиздер аябай көп убакыт алат. Анан бул скорее всего видео болбой эле кино болуп кетет окшойт, аягында 1 сааттан ашып кеткен эле бир чоң ролик болгон сыяктуу эле көрүнүш болот да. Эми даже декабрдын башында болбосо деле жаңы жылга чейин монтажы бүтүп чыгып калса аябай жакшы болот эле. Ошол суроолордон сиз бөлүшүп койсоңуздар, кандай суроолорду берсек, анан кийин хотя бы бир киши баштап туруп көрсөтүп берсе элдерге, кантип камераны коюп кантип жооп берип атканын, ошол бир форматта эле баардыгы жаздырып беришсе жакшы болот эле. Анан кийин монтаж кылып туруп эле берки Дудьтун киносу барго, Силиконовая долина 3 саат. Ошол сыяктуу, билбейм, просто интервью да, мындайча айтканда интервью кылсак болот. Андан сырткары Ренат Самудинов ушундай долбоорго аябай кызыгып жүргөн башынан эле беричи, канча айдан бери сурап жүрөт. Ошо кимди барып, кимдин тарыхын, мындай баянын айтып бере алабыз. Мен телевидение менен деле сүйлөшүп берет элем, оператор менен деле сүйлөшүп берет элем, Бишкекте болсо барып тартып кылып берет эле депчи. Ошон үчүн бул аябай актуалдуу нерсе го дейм. Анан просто бул жерде эмне үчүн эң аягына калтырып койгонбуз, ушу биринчи результаттарды көрөлүчү, элдер биринчи бирдеки кандайдыр бир түшүнүктөрдү алсын, кандайдыр бир өзгөрүүлөр бар болсо деп, анан кийин жөнөтүшсө жакшы болот эле да. Көп видео тартылбаса деле текст менен жөнөтүп койсо, анан видеонун аягында ошол тексттерди деле чыгарып салмакпыз. Негизи өткөн спринтте ошол пландап, анан өткөн спринтте башын чыгарганбыз, чтобы башкалар көрсүн кандай примерно кылган жатабыз эле, кылып жатабыз. Ошондуктан биз негизи бул нерсени да башынан баштап эле видео сурап атканбыз. Тиги тимбилдинг болуп кегетиге бардыңарбы? Ошондо биринчи версиясы тартылган. Анча мынча окшошкон жок. Анан экинчи версиясы тартылды. Анан ошол менен сценарийлер жазылып, по сценарию жазып атканбыз. Анан ошондуктан бизге азыр анан үстүнө биз чөйрөнү иштетип туруп, чөйрөдөн да флешмоб кылып видео кылалы деп атканбыз. Анан чөйрө пока токтоп калды. Немеле концерттен кийин жасайлы, концерттик тема болсун деп. Ошондуктан баарыңар ким катышам десе, кайсыл жерде болбогонуңар жазгыла, видео тарткыла, болбосо биз силерге даже суроолорун беребиз, кандай видео тартыш керек, кандай горизонтально коюп 2-3 моменттерди. Анан биз даже неме ачып койгон болушубуз керек. Telegram группа ачкан жокпуз, ачалы деп атканбыз. Ошол жакка киргизип туруп, бүт видеолорду киргизе берсең, ошол жактан уже монтаждап, бүт неме кылганга видеолор керек. Мүмкүнчүлүк барда неме жазып жибергиле, анан кийин телевизорго чыгасың. Биз анда Башат командасы ошол боюнча иштейли. Азамат агай азырынча тексттер дайындап, сценарий, суроолор дайындап, канал ачып берели. Ошол жакка жүктөй берсеңиздер бар болсо. Башат командасы Открытый доступ эле кылып беребиз да Телеграмдан да.
Телеграмга ачып туруп, бүт каалагандар баары кирип, ошол жака видеолорун ыргытып, анан ошол жактан коммуникация кылып, ошону жасап, бирөө өткөндөгү видеодой да, бирөө ыргытып баштаганда башкалар да жаздырып баштайт. Меники окшошпойт деп анан жазылбай калбайт да. Так жакшы эле болот деп ойлойм. Ошо бул тема боюнча дагы бир тема Устат долбоору. Биз Устат долбоорун уже чыгарганбыз, анан курстарды сатып баштаганбыз. Ошол курстар азыркы келечек үчүн баа коюлган. Эгерде алам десеңер, ушул күздө эмилге бүткүчөктү, ушул жыл бүткүчөктү сатып алгыла. Анан жок албайм десеңер, анда биз Устатты лайфка чыгарып туруп, кичине кымбаттатып туруп, анан интернетке сатып баштайбыз. Просто мен биякта иштеген адам, биякта окуп аткан адамдар менен дальше иштешкенге, ошол клубка киргизип, клубтан бири-бирибиз менен коммуникация кылганга жакшы мүмкүнчүлүк деп ойлоп жасагам да. Жакшы фидбектер келип атат ал жактан, сатып алгандар, окуп аткандар, иштеп аткандар. Анан жумуш боюнча дагы ар кандай суроолорго жооптор келип атат. Андан тышкары IT жооп долбоору да жакшы иштеп атат. Кирип суроолорду берип тургула, суроолорго жооп берип тургула. Ал жакта дагы кызыктуу, негизи проект тестовый болуп көрөбүз да, если ошондой проекттер иштесе, дальше улантканга. Анан негизи эле көп долбоорлор азыр токтоп калгансып атат, бирок алар Telegram группаларда командалар иштеп, ар кандай моменттерди тестировать этип атышат. Так что эгерде силердин долбооруңар токтоп калды десеңер, силер өзүңөрдүн каналыңарга кирип, жазып эмне кылабыз, эмне кылып атабыз деп суроолорду көтөрсөңөр, ошол долбоорлор менен дагы иштейбиз. Дагы бир проект Келечек Digital иштеди. Уже лайфка чыгып, бүгүн или эртең жолугушуу болот окшойт клиент менен Бишкектен. Мен бир аз айтып кетейин бул жөнүндө. Реклама берип кетиңиз анда, хорошо. Урматтуу чөйрөчүлөр, келечектин студенттери, Кыргыз Келечек Digital студиясы акырындап уже ачылып баштады. Заказдарды кабыл алабыз. Ар кандай SMM боюнча, лендинг пейдж боюнча буюрса уже биринчи заказ келип баштады. Бүгүн встреча болот заказчик менен, ошол заказчик менен анан кийин уже заказды ишке ашырганга аракет кылабыз. Ошондуктан баарыңыздарды чакырып кетмекчимин. Эгер тааныштарыңыздар бар болсо, заказ кылам дегендер болсо, бизге кайрылсаңыздар болот Келечек Digital каналына, чөйрө Discord'унда. Реклама. Заказдар бергиле, чогуу иштетип баштайлы. Балким компаньон болуп, партнер болуп иштеп кетебиз. Анан немеден Инстаграмдан бизде флешмоб башталды. Подкастты кайсыл учурда угасыз деген. Байкасаңар, катышуучулар уже өзүнүн чөйрөсүндөгү подкастты угуп аткан процесстерди тартып чыгарып атат. Бул болсо ошол Кажы Кужу долбоорунун өнүгүүсүнө дагы катуу жардам бермек. Ошондуктан чакырат элем. Силер дагы ошол челленджди кабыл алып, кандайдыр бир 15 секундалык видео тартып, башында сиз кандай бир музыка угуп даярданып атасыз, анан кийин ошол подкастты күйгүздүңүз, анан подкасттын звугу чыкты, Кажы Кужу деп. Анан ошол ар кандай моменттерди кылсаңар болот, айлана чөйрөңөрдө иштеп аткан учурда, же бирдеке кылып аткан учурда, же эшикте жүргөн учурда, спорт кылып аткан, там бир жака кетип аткан, айырмасы жок. Ар кандай ошол креативдүү бир идеялар кабыл алынат. 15 секундалык видео тартып туруп, Кажы Кужуну белгилеп, мени белгилеп туруп чыгара бергиле сториске. Биз ошолордун баарын чогултуп атабыз. Тоже жакшы мүмкүнчүлүк. Поддержите отечественные продукты. Так, кыскача ушул болду. Дагы негизи көп долбоорлорду сүйлөшүп атсак болот, бирок эми барып иштейли. Келгениңиздер үчүн баарыңарга чоң рахмат. Анан Олжо неме жөнүндө сүйлөшөлүбү? Бул жактан да кызыккандар кошуп же группабыз менен сүйлөшүп Шунсек болот го, Азамат ага, шунсек болот го. Бул жактан да сүйлөшөлүбү? Бир сыр айтып коелук. Хорошо, биз чөйрөнү запускать этели деп атып, анан бир концепциясын ойлонуп калып, ошол концепциянын үстүндө иштеп атабыз. Анан параллельно
немеде театр, опера, балетте уже сүйлөшүлдү. Концерт болот, IT концерт. Ошол IT концертти запуск кылгандын үстүндө иштеп атабыз, команда болуп. Ошол чөйрөнүн организаторлору деп биринчи чөйрө запуска этип атканбыз. Анан ошол концертти жасап атабыз. Так что эгерде араңарда кошулуп иштешем, кандай бир идеялар бар десе келгиле. Азыр биз ошол билеттерди кантип онлайн сатабыз деген теманын үстүндө иштеп атабыз. Ал жакта сайт жазалат. Анан дальше концептациясын суроо жооп брейншторм кылып жасап аткан убагыбыз. Ол жобага кандай деп ойлойсуз? Эмнелерди кылыш керек? Убакыт чындыгында аябай тар болуп жатат. Бул концепция жөнөкөй эле бир кичинекей простой идея, жөнөкөй идеяны чыгарып туруп, көбүрөөк кишилерди, колдоочуларды, демирчилерди чакырып, ошолор билеттерди сатып алганда, ошол акчанын 50%-ын көбүсүн расходко жараша да, расход 30% болсо, анда 70%-ын баардыгын эле кандайдыр бир долбоорлорго, жардамдарга коротмокпуз да. Кыскасы ошондой. Анан 7-октябрда пландаштырылып жатат. Ал жакта 800 адамдык театр экен. Анан билет саткан кишилер уже 100 местанын тегерегинде ар кандай бааларда схемасын бизге берген болчу. Шаблондо эле тандалган, SMM тууралуу баардыгы белгилүү эле болгону ошо онлайн продажаны эле чечиш керек болуп атат. Анан мен кечээ анализ кылып көрсөм, аябай көп сервистер бар экен. Российскийлер, алар 2,5%-тен 1%-тен башталат экен, бирок өзүбүз кылсак болот. Бул жерде просто мындайча айтканда физический труд көбүрөөк болот да. Бул не такой прям автоматизированный подход будет, но ошол жагынан волонтерлор керек болчу. То есть билеттерди обработка кылган жактан азыркы күндө эң жөнөкөй технология жатат. QR-коддун генераторлору көп экен, анын ичине ар кандай информацияны киргизип койсо болот экен. Анан биздин оюбузча мындайча эң жөнөкөй инструменттер менен кылсак кандай жакшы болсо керек деп ойлойм. IT классиканы Золотой голос Евразии Алмаз Истимбаев, бул азыр Орион группасында студент болуп жүрөт. Москвада турат, ал ошол оперный певец десек болот да. Анан эмне үчүн IT классика, биз бүгүнкү күндө классический подходдорду көбүрөөк кылайлык деп жатабыз. Анткени современный музыка боюнча аябай көп болсо керек, классика көп деле эмес. Анан эң негизги идея ошол, мисалы үчүн концертке барбаган кишилер деле ошо билеттерин сатып алып, анан мугалимдерге же лофсторго береби, ошондой уязвимый группаларга таркатып беришсе, биз аларды кабыл алып киргизсек жакшы болот эле. Негизи бизде баардык детдомдордун, лофстордун списоктары бар. Лофстордун проблемасы транспортировка болуп жатат, анан нехватка времени да, анда караштырып көрүш керек. Анан основной идея бул келечектеги студенттер ошол концертке офлайн келсе аябай жакшы болот эле да. Ошол анан концепция тууралуу бизде пока еще чечиле элек. Ошол чогултулган акчаны кайсыл жакка коротсок болот. Анткени ал жакта разовый подходдор бар. То есть бирөөлөргө мисалы үчүн ошол эле Рек 55-ке каржылоо кыла алабыз да, мындай пландарды коюп, мындай роликтерди озвучка кылып бергилечи депчи. Анан кийин региондор жактан кыргыз тилинде мүмкүн кандайдыр бир учебный программаларды кылсак болот эле. Анан бүгүн да мен Telegram каналына жазгам. Ошо чырак деп туруп долбоорду ачып, ошол мамачкаларга көбүнчө арналган, анткени аларда возможностьтер ограниченный, саморазвитие жактан ошо үй бүлө менен көп отуруп калышат. Мүмкүн ошолорго краткосрочный программаны каржылоо максатында бизде в принципе блогерлер, ар кандай специалисттер, ар кандай ошо международный эмелер, эксперттер көп да. Кыскасыча аларды привлекать этип, алардын жумушунун вознаграждениясын төлөп берсек болот. Ошентип туруп, мисалы үчүн SMM-ди үйрөтүп, графический дизайнды үйрөтүп, потому что 1,5-2 айдык курстар эле да. UI UX менин оюмча мындай узаараак курс болуп калышы мүмкүн. Андан сырткары project management бермет менен деле сүйлөшүп, чакырып, ошондой soft же digital skillsтердин үстүндө иштесек болот. Бул просто узун программалар. Эгер ошондой программаны колдойбуз деп чече турган болсок, анда алар скорее всего февралда башталат. Эгер аны чечпей эле, мисалы үчүн ошол эле креативный студияны өркүндөтүш үчүн покупка
оборудование кылып бир жерден офис снимать этебиз деп ошол жерге команда топтолуп ар кандай контенттерди жарата баштайт десек, болбосо ошондой кылсак болот да. Ишылса концепциясы эмнеге конкретно акча чогулуп жатканы пока что чечиле элек. Ошону тез арада биринчи чечип алыш керек болуп атат. Анткени ошондон баштап туруп бизде уже полный маркетинговый план ошого жараша болмок болчу да, сүйлөшүүлөрдүн баардыгы. А экинчи вопрос технический болчу, ошо билеттерди кантип оңой жолу менен реализация, фиксация кылып, оформление, сопровождение кылып, анан келгенде булар баягы QR кодду көрсөткөндө биз телефондон сканер кылып туруп эле фиксация кыла тургандай ошондой какой-то бир нюанстарды чечип алыш керек болуп атат. Ошон үчүн силерден идеяларды күтөбүз, анткени биз ошо келечектин идеясы болсо жакшы болот эле. Ошо өткөндө деле Алмаз Жаманкулов айтып кетти, китептердин сервисин чыгарсак болот. Мүмкүн ошондойго же образованияны постоянно менторлорду чакырып, организационный процесстерди кылыш керек. Бул аябай көп ресурстарды алат. Мүмкүн акчанын баарын силер айтышыңар мүмкүн, давайте бир учебный офлайн платформа, мындай офлайн эмес, автономный платформа кылып туруп, ичинде контенттерин баарын чогултуп коелук депчи. Эгер ошондой кылып чечем десең, анда ошондой кылсак болот. Негизи акча расчеттор боюнча көп эле чогулуш керек. Где-то 2 миллион сомдун тегереги го дейм. Ошонун расходтору примерно 5-6 миң доллардын тегереги окшойт. А общий билеттерди азыркы жаңы баалар менен сатылып кетсе 28.500 доллар чогулат экен да. Ошон даже 8,5 миңи расходко кетип калышы мүмкүн. Бул певецтердин вознаграждениясы, авиаперелеты, там видео, мисалы үчүн видеону кылуу, там ошондой оборудованияны арендага алып туруп экрандарды коюу и так далее. Плюс, может быть, эң кымбат сатылган билеттерге какое-то вознаграждение кылып берүү да. Ошол жактан деле идеяңарды ала алабыз, анткени силер мисалы үчүн кандайдыр бир мүмкүн видеолорду которуп бере аласыңар, мүмкүн китептерди, цифровой китептерди кылып бере аласыздар. Ошондой нерселерди, футболка деген бул уже физический нерсе да, аны сатып алып туруп таратып берме деген мааниде. А так основной идея ошол именно чөйрөнү реклама кылуу болчу да, какой-то бир социальный проектти чыгаруу, анан чөйрөгө чоң вниманияны привлекать этүү, ошол жерден интриганы, шумду создавать этүү, анан кийин чөйрөнүн акырын продвижение болчу. Кыскасы ошондой. Мен теге Discordко канал ачып койдум, классик IT концерт деп, анан биринчи предложенияны ретвит кылып чыгарып койдум. Ошол жактан да жазып улантсак болот, азыр болсо да Нургүл Бекешова кол көтөрүп атат. Агай, мен сиз айтарда мурун колумду көтөрүп калдым. Мен айта берейин, менде ушундай ой пайда болду азыр. Могу келечекте деле студенттер көппүз да. Анан могу ловсторго, анан кийин мугалимдерге ошо билет алып берүү жөнүндө десеңиз, ошол келечектин ичинден эле бир касса ача коюп, 100 сомдон, 200 сомдон бул студенттер таштаса, ошол мугалимдердин билетине топтолуп калабы деген ойдо. Ооба, ошентсек болот. Келечектин арасында деле мугалимдер көп болуп жатпайбы? Негизи биз мугалимдерди өркүндөтүү программаларын киргизелик десек, уже канча айдан бери, даже өткөн жылы ошону ишке ашырайлык дегенде, бизде бюрократия жагынан көп проблема болуп жатат. Анткени Министерство образования мугалимдерди аябай көп бюрократический жумуштар менен, окуу процесстеринен алыстатат экен да. А биз аларга жаңы технологияларды көрсөтүп, контентти кайсыл жактан кантип издеп, кантип которуп, кантип адаптация, локализация кылыш керек, кандай сервистер менен колдонуш керек, ошо онлайн обученияны ошо кантип мындай эффективдүү түрдө кылыш керек деген программалар менен даже мамлекет менен сүйлөшүп жаткан күндө деле ошондой бир загвоздка бар экен да. Ошон үчүн биз мугалимдерди пока что концертке чакыра алат эле, мындай чакыруу гана кыла алат экенбиз. А так окутайлык десек, менин оюмча бул аябай сложный процесс, анткени мугалимдер занят, анан силерге окшоп окуй алабы, хотя бы жумасына 3 жолу. Ошол проблемалар пайда болгон үчүн биз алардын фокусун уже ана школьниктерди да айтайлык, ошолорду да кылып көрөлүк десек, бул аябай узун программалар да, то есть 9 ай жок дегенде алар менен заниматься этиш керек. Ошон үчүн тандап атканыбыз, эгер бул обучающий сбор болсо, на обучающий программа, анда скорее всего это женщины будут. Анан ловсту да кылып берелик десек,
ал жакта проблема бар, бул компьютерда, бул да аябай чоң бир долбоор, анан аябай ответственный, анан ким кантип кайсы лоска распределять этет, анын да зычуусу аябай чоң болуп жатат. Ошон үчүн пока что идеялар ошондой. Силерде эгер кандайдыр бир сунуштар бар болсо, же ушул эле чөйрөдө болуп жаткан долбоорлордун кайсынысына силердин оюңарча финансы керек, анан кандай стратегиясы бар, эмне бар, ошолорду силер мындай тартынбай жазыңыздар. А так биз азыр жакында анонс кылабыз, айдана видео тартып берсе Тимур, анан колдогондордун баары бир сразу видео тартып туруп, уже менин оюмча энти жумадан баштап промоушндар башталат. Биз ошо чет өлкөдө жүргөн жарандардын баарына, ошо айдананын нетворкуна баарына таратып, билеттерди уже алдырта баштайбыз да, буюрса. Силер да колдогонду колдоп кеткиле деп суранат элем, анан желательно өзүңөр деле катышсаңар, андан да жакшы болмок да. Рахмат. Чоң рахмат. Айткандай эле ошол канал ачып койдум. Болгон идеяңарды тартынбай жазгыла. Бул брейншторм эмес. Идеяны жазыш керек кандай болсо. Анан кайсынысы иштейт, кайсынысы иштебейт, чечилет да өзүлөр. Ошо анда ушу менен бүгүнкү биздин күнүмдүк таңкы жолугушуу бүттү. Баарыңарга ийгилик каалайм. Чыдагыла, аз калды. Жаңы жыл эреселгиле. Мандарина. Жакшы туруңуздар.